Эгерде сиз ай сайын батирге ижара төлөп кыйналсаңыз, анда биз менен үйлүү болуп, өз үйүңүзгө төлөңүз. Сиз каалаган ушундай батирди баштапкы төлөмү жок алып беребиз. Кааласаңыздар, андан да чоң квартираны алып беребиз. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги 3%дан 6%га чейин новостройкадан үй алып берүүгө даяр. Шаар четинден жер тилкесин алып, ушундай сонун үй салып беребиз. Ар бир адам өз үйүндө жашасын. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Москвалык мектеп окуучулары мигранттар арасында тартип орнотуу милдетин алып миграциялык рейдтерди өткөрүп жатышат. Москва карама-каршылыктардын шаары, анда байыркы чиркөөлөрдүн үстүнөн асман тиреген имараттар сыймыктануу менен көтөрүлөт. Ал эми мегаполистин жандуу жашоосу эски райондордун тынч көчөлөрү менен чырмалышып турат. Бирок жаркыраган беттин астында коомчулукту дүрбөлөңгө салган соңку окуялардан көрүнүп тургандай караңгы тарап жатат. Москвалык мектеп окуучулары үчүн жаңы оюн жок. Акыркы күндөрү Москвадагы мектеп окуучуларынын тобу болжол менен 30 адам миграциялык рейдтерди уюштурушкан. Алардын курмандарынын арасында алгач мектеп окуучулары үйлөрдүн биринин кароосунан тапкан бир нече мигранттар болгон. Өспүрүмдөр ушуну менен токтоп калбастан жакынкы көчөгө өтүп, ал жерден факелдик куралы бар унааны токтотушкан. Рулда эмгекчил Озбек отурган. Мигранттарды унадан чыгарып алып, ага бир нече сокпулар менен дарылашкан. Окуяга күбө болгондор полиция чакырышкан, бирок укук коргоо кызматкерлери келгенге чейин өспүрүмдөр кылмыш болгон жерден чыгып кетишкен. Эч ким кармалган жок. Кызыгы, Россиянын кең мейкиндиктеринде итке минген бүргөлөргө караганда көп сандаган этникалык диаспоралардын лидерлери дароо эле орус коомунда ксенофобия күчөгөнүн ыйлай башташты. Алардын айтымында жаштар окуунун, келечекти куруунун жана көп түрдүүлүктү балуунун ордуна өздөрүнүн эмгеги менен Россиянын экономикасын көтөрүүгө көмөктөшкөн бейкүнөө, коргонуусуз баалуу адистерге жек көрүү жана агрессия көрсөтүп жатышат. Бирок диаспоралардын лидерлери бул баалуу адистердин күн сайын кылмыш жасап жатканын, банги аткезчилиги, уруулук, зордуктоо, мушташуу, адам өлтүрүү боюнча унчукпайт. Орус коому ансыз деле мындай адистерден тажап өттү. Полиция дагы, өкмөт дагы мигранттардын арасында тартип орнотпой турганын көрүп, аны калыбына келтирүүнү өздөрүнө алышты. Кабар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чекти кирдек ылуу үчүн батирей баалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда бакыт агам кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Баарыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес бересат.